Ар жылы ушул ороз айында бирден үй бүлө ошол акция жасап, бирден үй бүлө баягы жашоо турмушу өтө татаал, өздөрүнүн жашаганга үй бүлөсү болбогон, кээ бир деңгээлде соц тармактарда байма-бай жарыяланып атат. Үйү жоктугунан подвалда жашап калган, же болбосо вагондордо күн кечирип келаткан, окшогон ушундай үй бүлөлөрдүн арасынан эң турмушу начарына тандап алып, ошол бекер жашоого, жашап турууга ошол үй менен камсыз кылып келатабыз да. Ошол үй бүлөлөрдөн дагы жакын арада эле 9 баланын ата энеси ошол шарттары болбой канча жылдан бери вагондордо. Кыштын күнүндө вагондо кыш кечирип келген үй бүлөлөр чыгып атат. Буюрса ушул айдын аягына чейин өзүңүздөр айттыңыздар. Али көп сиздердин куттуу студияңыздарда учурашып, мен башка телеканалдарга барганда көп айтып кетем. Биз үй куруп атабыз, биз ишкерлик менен элек болуп атабыз, биз бизнес кылып атабыз деп жар салып келбейин. Мен ар бир куттуу студияга келишим бир жакшылыкка себепкер болуп келатабыз. Бир жакшылыкты пландаштырып, максат коюп келип жатабыз деген жакшы баягы темалар менен, жакшы максаттар менен келсем деп дайым максат койчумун. Ошого сиздердин дагы студияңыздарга мындан кийин буюрса учурашуубуз ушул кайрымдуулук кылдык эле же кайрымдуулукту пландаштырып атабыз деп келгенге Кудай таалап берсин.